Ташиев мамлекеттик кызматка кайтып келбейт. Садыр Жапаров. Аламүдүн Капчык айында унаа жардан кулап 3 адам каза болду. Талас облусунда мугалимдер менен мектеп окуучулары белден келген карды кечип райондук олимпиадага жөө барышкан. Бишкекте спринтер унаасын тротуарга чыгарып, тыгындан өтүүгө аракет кылганы аныкталды. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Ташиев мамлекеттик кызматка кайтып келбейт. Садыр Жапаров. Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине маек куруп, Камшибек Ташиев мамлекеттик кызматка кайтып келбестигин билдирди. Мен табиятынан эле кандайдыр бир талаштуу маселелер жаралса, эч бир адам менен урушпай, талашпай эле сабырдуулук менен чечишип алганды жакшы көрөм. Дос бойдон кала беребиз. Бирок ал киши кандайдыр бир мамлекеттик кызматка келбейт. Дос эс алсын, ден соолугун карасын, тегерегиндеги ак сакал, көк сакалдардан арылсын, тазалансын. Тергөө кызматы баарын аныктап тазалап берет. Албетте азыр рахмат айтпайт, капа болот, бирок жылдар өткөндөн кийин досум сен ошондо туура кылыпсың деп рахматын айтат деген президент. Соц тармакта АКШдагы мекенди иштин кырсыктаган учуру делген видео тарап жатат. Каргашада 4 адам каза болуп, кыргызстандык трак айдоочу айыпталууда. Ак үй буга чейин рулда Кыргызстандын жараны Бекжан Бейшекеев болгонун, ал каршы тилге чыгып кеткенин билдирген. Айдоочу камакка алынган. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Бейшекеевдин өзү жана жакындары менен байланышып, окуя элчилик менен Чикагодогу башкы консулдуктун көзөмөлүндө экенин билдирген. Талас облусунда мугалимдер менен мектеп окуучулары белден келген карды кечип райондук олимпиадага жөө барышкан. Иш-чара Аманбаева айылында уюштурулган. Катышуучулар кыйынчылыктарга карабай билим сынагына жетишкен. Буга чейин социалдык тармактарда энергетиктер калың карды аралап, авария болгон жерге жетип бара жаткан видеолор жарыяланган. Кыйынчылыктарга карабастан таластык мугалимдер менен окуучулардын аракетчилиги көпчүлүктүн колдоосуна ээ болду. Бишкекте спринтер унаасын тротуарга чыгарып, тыгындан өтүүгө аракет кылганы аныкталды. Бишкекте эң акылдуу айдоочу катары спринтер унаасын тротуарга чыгарып, тыгындан өтүүгө аракет кылганы аныкталды. Окуянын күбөлөр айтып беришти, ал эми анын аракеттери видеокамерага түшүп калган. Аламүдүн Капчык айында унаа жардан кулап 3 адам каза болду. Жол кырсыгы 15 февралда саат 15:30 чамасында болгон. Анда Бишкек Теплые Ключи жолунун 15 чакырымда түндүктөн көздөй бараткан Hyundai Sonata унаасы жолдон чыгып, саяга кулап кеткен. Машинанында 26 жаштагы айдоочу, 20-25 жаштардагы 2 кыз каза болду. Ошондой эле жүргүнчү катары бара жаткан 26 жаштагы жигит оор жаракат алып, ооруканага жеткирилди. Улук Манапонун концертинде сахнада пол жууган айым интернет жылдызына айланды. 14 февраль сүйүшкөн күнөрүнө карата уюштурулган рэп аткаруучу Улук Манапонун концертинде сахнага чыгып пол жууган айым көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Ага чейин аткаруучулар сахнага суу чачып, шоу көрсөткөндүктөн сахна суу болуп калган. Концерттик программа токтотулбастан жүрүп жаткан учурда сахнага чыгып, өз иши мыкты аткарган кызматкер айым алкышка татыды. Жалуу үйдө, жарык бөлмөдө отурсаңыз, бул кадрларды да карап коюңуз. Алайда энергетиктер калың карды жиреп, Бордөбө өткөрмө пунктунда катталган аварияны жоюп жатышат. Бул аймакты бажы жана чек ара кызматтары жайгашкан. Электр энергиясынын үзгүлтүксүз берилиши өзгөчө маанилүү. Авария болгон жер унаа жолдон 23 чакырым, Гүлчөдөн Козол менен 100 чакырым алыстыкта. Катаал аба ырайына карабай, энергетиктер атайын техника менен жана жөө жетип барышкан. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат.
Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдаган. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Алай рейс. Участка Сарташ. 14 февраль 2026 жыл. Монтерлер обходта жүрөт. Фидер Сарташ. Земля болуп калып. Обходта жүрөбүз. Өрдөө тарапка карап кетип атабыз азыр. Аба чубалгысында земля болуп калып, обход осмотрда жүрөбүз. Фидер Сарыташ. Он 4 февраль 2026 жыл. Фидер Сарыташта свет жок, земля болуп обход кылып жүрөбүз. Погода мындай, үйдүбүз жок. Борон болуп атат. Жыл 14 февраль Жетөбүз району Башкон айылында автокыйылышта болгон ото боюнча 2 машина жүрүп атат. Айып корого кирип атат. 2026 жылдын 14 февраль күнү Жетөбүз району Башкон айылынан үйлөн той убагында авто ээн башты жүрүбүз. Экинчи кайталанбайт деп каршы. 2026 жылдын 14 февраль күнү Башкон айылында авто эң башкы тургандыгы үчүн Жия өлкөсүндө автоунаа жана Гранде өлкөсүндө автоунаа бар. Авто эң башкы кылган. Айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, автоунаалар айып короо кесилди. Жетөбүз районунан Башкон айылынан ээн башты кылганыбыз үчүн кечирим сурайм.